авария болып тұр. Зубелде лекегенде. Насмерт кетіптір, фит. Үстеп, баяғы Сфанадан келатқан екен. Az budağılar ham tijol ekan, bular chiqarib ketdi, az skori ketdi, bu o'tib ketdi. Ona yoqdan oyga sürüp kettirdi. Uçuyla ketdi, o'step. Açqanqa birdeki var mısın? Ha, yaşamısın ha? To'xtab turing. Ular biri nasmertda ketib qolgan ekan. Barbu Mantrofdamiz. Шалбадыңыздар бе? Камчыбек Ташиев Биволдун беттеши боюнча өз оюн билдирди. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев жарым оор салмактагы дүйнө чемпионунун мурдагы ээси Дмитрий Биволдун беттеши боюнча өз оюн соц баракчасынан билдирди. Дима, сен жеңдиң. Биволдун жеңишин уурдап алышты. Уюштуруучулар калыстар адилеттүүлүктү тепселешти. Алар адилеттиктин баасында түшүнүшпөйт деп билдирген Ташиев. Беле кетсек, Сауд Аравиясынын Эр-Рияд шаарында жарым оор салмактагы абсолюттук дүйнөнүн чемпиону намы үчүн уюштурулган беттеште мушкер Дмитрий Бивол Канаданын атынан чыккан орусиялык мушкер Артур Бетербиевке жеңилип калган. Мелдешке Чеченстандын президенти Рамзан Кадыров да катышкан. Ал Бетербиевди колдоо иретинде барган. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ассаламу алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге плюс 7936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Тышкы иштер министрлиги четте оор абалда калган 22 кыргызстандык мекенине кайтарылды. Өткөн айда Бириккен Араб Эмираттарында, Казакстанда, Кытайда, Орусияда, Өзбекстанда жана Украинада оор шартта карган 22 кыргызстандык жаран мекенине кайтарылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги сентябрь айындагы чет мамлекеттердеги кыргыз элчиликтердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жасаган иши тууралуу маалымат берип жатып билдирди. Бирок алардын жагдайы тууралуу кеңири маалыматтар аткан жок. Тышкы иштер министрлигинин кабарлашынча, өткөн айда Орусиянын бир катар аймактарында, Кытайда жана Баиде абактарда отурган 23 кыргызстандык менен жолугушуу болду. Чет мамлекеттерде каза тапкан 10 кишинин сөөгүн Кыргызстанга алып келүүгө жардам берилди. Сентябрда кыргызстандык 1457 жаранга консультациялык укуктук жардам көрсөтүлдү. Кыргыз жарандары катышкан кырсык болгон жерлерге чет мамлекеттердин укук коргоо жана сот органдарына 98 консулдук чыгуулар уюштурулду деп жазылат маалыматта. Расмий маалыматка ылайык, чет өлкөлөрдө миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 2024-жылдын 1-кварталында 6555 миң кишини түзгөн. Алардын 400 миңден көбү Орусияда. Өзгөн районунда очогунда күчү 4 балга жеткен жер титрөө болду. Ош облустунун Өзгөн районунда 13 октябрда саат 8:25 очогунда күчү 4 балга жеткен жер титрөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, Чымбай, Бакмал, Мырзаке, Куршап, Кароол, Шерал айылдарында жана Өзгөн шаарында 3 бал, Мырзаары, Кайлында 3,5 балга чейин сезилген. Алдын ала маалыматтарга караганда жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Быйыл жыл башынан бери Бишкекте, Чүйдө, Ысык көл жана Жалал Абад облустарында бир нече жолу күчү 3-4 балды түзгөн жер силкинүү катталган. Кытайдын аймагында 23 январга караган түнү күчү 8 балга жеткен жер титрөө болуп, анын толкуну Казакстан жана Кыргызстанда да катуу сезилген. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги силкинүү Жети-Өгүз районунун Кумтөр ишканасынын аймагында 6 бал, Каракол шаарында, Тоң районунун Кажысай айылында 4,5 бал, Нарын шаарында 4 бал, Бишкек шаарында 3 балга жеткенин, кыйроолор жана башка жапа чеккендер тууралуу маалымат болбогон.
Бразилиянын эң ири шаарында катуу борон 1.400.000 үйдү жараксыз калтырды. Бразилиянын Сан-Паулу шаарында 1.400.000 үй 24 саатка жарыксыз калды. Анткени Түштүк Американын эң ири мегаполисин катуу борон каптагандыгын чет элдик басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, боронун кесепетинен кеминде 7 адам каза болгон. Сан-Паулу штатынын бийлиги ылдамдыгы саатына 108 чакырымга жеткен рекорддук шамал электр чубалгыларын үзүп, бак-дарактарды кулатып кеткен. Ошондой эле кээ бир аймактар улуттук зыянга кептелгенин айткан. Мындан улам айрым аймактардагы аэропорттор убактылуу жабылып, таза суу берүү да токтотулган. Белгилей кетсек, тийиштүү кызматтар менен биргеликте электр энергиясын калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп, штаттын тургундарын таза сууну үнөмдөп колдонууга чакырууда. Бишкектеги футбол боюнча Кыргызстан Түндүк Корея беттеши Сауд Аравиясынын Калыстар тобу тейлейт. Сауд Аравиясынын Калыстар тобу Бишкекте боло турчу футбол боюнча Кыргызстан Түндүк Корея курама командаларынын беттешин тейлейт. Бул туурасында Кыргыз футбол биримдиги билдирди. Маалымдалгандай, FIFA калысы Мухаммед Аль-Ноиш бригаданын жетекчиси, ага сызыктарда Халаф Аль-Шамари жана Ясир Ал-Султан жардам беришет. Ал эми Шукри Ал-Хунфуш резервдик арбитр болуп дайындалган. Мындан тышкары VAR системасында Абдулла Аш-Шекри иштеп, ага Ибрагим Аль-Таклил жардам бере тургандыгы маалыматта белгиленген. Белгилей кетсек, 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын тандабалуу оюндарынын 3-раундунун алкагында Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 15 октябрь саат 20:00 Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Түндүк Кореяны курамасына кабыл алат. Египеттеги поезддердин кагылышуусунан 20 жүргүнчү жаракат алды. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, Каир багыты боюнча бара жаткан поезди экинчиси артынан келип ала салып кеткен. Белгиленгендей, каргашал окуя Каирден 270 чакырым түштүк тарапта жайгашкан мини аймагында болгон. Жүргүнчүлөр бар 2 вагондун жарымы поезд жолунун жээгинде жайгашкан көлгө батып калган. Учурда кырсыктын себептери такталып жаткандыгы маалыматта кошумчаланган.